bizi de alıp kettiler. Biz küçük atarız sizlerdi. Siz de alıp kettiniz de, bizde жақсы қиналып кетtik. Үйден жоқ, иштен жоқ, отырабыз, жұмыстарыбыз жабылган, қиналып кеттик, алып кеттиңиздер. Урматтуу сооронбашар экөөбүз биздин бара турган жерибизде калган жок, айтып атып телевизия тешилди. Эми каяка барарыбызды да билбейбиз. Путинге да кайрылдык, айлабыз кеткенде силер сөзүбүздү укпай койгондо. Эми силер жок дегенде биздин сөзүбүз болобузда. Бизге кыргызбыз, баарыбыз бир жердепиз, бир элбиз. Ошон үчүн деген силерди ушул биздин мүмкүнчүлүктөрүбүздү, биздин арыз арманыбызды уксун деп шайлаганбыз. Урматтуу 120 депутат, урматтуу Сооронбай Шарипович, biz bir aydan aşık bolдук, ушул жерде кыйналып жатабыз. Бизди алып кетишиңизден суранабыз. Бизден башкасын бардыгын алып кеттиңер. Радио бүт барын тең алып кеттиңер. Москваны эмне үчүн укпайсыңар? Москва канча бюджет, канча силерге түшүп атат. Ошону укпайсыңарбы? Сооронбай Шарипович, бизди алып кетишиңерди суранабыз. Алып кетпе бизди Кыргызстанга. Урматтуу кыргыз элим, бул жерде Москвада мигранттардын бардыгынын иши жок. Бардыгында карантин азыр, акыбалы өтө оор Москвада. Сиздерден суранчу, Москванын чартер рейс менен кете турган мигранттарды алып кетишиңерди суранабыз. Жеке белгилеп кетким келет, бизде Кыргызстанда парламенттик башкаруу, Жогорку Кеңештин депутаттары башкарат. Силер аны өкмөттөн алып келе албайсыз. Андай мындай болот деген олтура бербей, андай керек жок. Бизге силер талап койгула, алып кел. Ассаламу алейкум, Жогорку Кеңештин депутаттары, мен силерге эскертип, айтып, эсетип койгум келет. Бизде Кыргызстанда парламенттик башкаруу. Бул өкмөт башкарбайт, президент башкарбайт. Бизде парламент башкарат. Жогорку Кеңештин депутаттары башкарат. Силер ал жерге суроо койбогула, качан алып келесиңер деп. Өкмөткө силер ушундай талап койгула, бизде алып келишин. Авиакаттандар жабык дедиңер. Новосибир учуп кетти. Турция, Дубайга чатын рейс коюп атасыңар. Алар суранган жок. Биз суранып атабыз. Bir айдан бери элестеп эле, bir ay бир жерде жатып, алып кеткиле деп сурана берген, бул кандай нерсе? Сизден суранып атабыз. Талап коюп атабыз, Жогорку Кеңештин депутаттары, силерди биз шайлаганбыз. Силер биз үчүн ал жакта олтурасыңар. Биздин сурообузду чечпесеңер, анда силердин не керегиңер бар? Биздин сурообузду чечип, эртерээк бизди ыраазы кылып, эртең биздин да күнүбүз келет силерге жардам. Бизден түшүп атпай, мисалы үчүн бул жактанчы канча иштеп атабыз, акча салып атабыз. Ошонун баары эле процент болуп Кыргызстанга түшөт да турабы бюджетинечи. Ошолорду деле бөлүш керек да, өзүңөр деле ойлонсоңор, биз аркылуу деле акча таап атат депутаттардын баарычы, мисалы үчүнчү. Президент деле ошонун баары бирдей бөлүнүш керек. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Силерди бүгүнкү Оозо майрамы менен куттуктагым келет. Биз сурана берипчи ужечи, назап кеттик серьезно элечи. Мындай айткандачы, канча өлкөнүн эмесин чечип бердиңер. Биздикин да чечип берсеңер болот да, турабы? Алар суранган жок, биз суранып атабыз мына, биз суранып атабыз, күйүп суранып атабыз. Жалынайбы жерге жатып алып силерден. Алып кетпейсиңер бизди да. Биздин да ата энебиз бар, күтүп атат аякта үйдө. Келгиле да маяктан болбосо ат бөлтүр салгыла кереги жок болсо, биз ушунча силерге кереги жокпу? Кереги да шайлоодончу. Келесиңер ар бир айылга концерт коюп, музыка коюп. Алып кетпейсиңер бизди деле. Аз биздин урматтуу бийлик өкүлдөрү, силерге бир айдан бери кайрылып атабыз. Бир эмес бир 100 жолу видео тарттык. Айтып берип тилибиз тешилди. Аэропортко 1-2 жолу бардык. Эми биз жаштар бара беребиз кайра-кайра. Биякта чоң эжелер бар, кара эжелер бар. Кайра-кайра салпактап барып, кайра-кайра салпактап келип, 7 айлыгында келген эжелер бар, боюнда бар. Алар уже төрөйүн деп калды го. 5000 коронавирус Москвада 5000 чыкканды айтканбыз, уже 80 000ге жакындап калды. Бийликте отургандар башыңар иштейбизлердин өзү. Биз жалынып, биз алып кеткиле деп 1 айдан бери мына канча адамдын көзү силерге тиктеп жалдырап отурабыз. А силердин кылганыңар ушул. Каякта Новосибирск, каякта жалынбаган бирөөлөрдү эле алып келип эле. Ал деле биздин бир туугандарыбыз. 10 миллион бөлүп койдук, ана минтип койдук. Ал 10 миллионуңарчы 100 000 кыргызгачы 1000 сомдон тиет, 1000 сомдон. Ал эмнеге жетет могул жерде? Миллиондон ашык кыргыз мигранттар бар. Ишсиз калды 80%. Кудайга шүгүр, көбүндө эле иши бар, бизнесмендер келип жардам берип атат. Алар деле канча жардам берет бизге? Посольство жардам берип атат дейт.
2 май алып келип берип атат 39 сомдон. Ал эмнеге жетет? Та бир жумага жете турган продукты дейт. Ал бир жумага жетпейт, аны мен бир отуруп жеп коёмун, кичине уялыш керек да. Канча жолу биз обращение кылдык, канча жолу айттык, дедик. Вообще бет деген жок экен силерде, Москваны караш керек да биринчи очередте. Алып кетесиңер же алып кетпейсиңерби? Президент жана депутаттар силерге кайрылуубуздун себеби баардык өлкөгө бирдей акча бөлүнүп жатат. Эмнеге Москвага вообще көңүл бурбай жатасыңар? Депутаттардын справедливости вообще жок. Значит, жеп атат акчаны. Бүт өлкөгө бирдей бөлүнгөндөн, значит, баары бирдей кетиш керек болчу очередь менен. Дубай кетти, Турция кетти. Эмнеге бизге вообще көңүл бурбай жатасыздар? Бул жакта вообще уже 1 айдан ашуун жатабыз, кыйналып болуп атат бул жакта. Кош бойлуулар бар, мисалычы. Если ушунчалык кыйналуу болсо, Дубайдан деле, Турциядан деле видео түшмөктү. Значит, алардын арасында кош бойлуу жок, ооругандар жок. А бизде бул жакта толуп жатат ооруган адамдар, жаштар бар, карыгандар бар. Такыр көңүл бурулбай жатат бул жак, ушул жакка да көңүл бурсаңар депутаттар, креслону кучактап жатасыңар баардыгыңар. Баардыгына бирдей мамиле, баардыгына ушундук калыстык болуп, баарыңар бирдей чечип беришиңер керек бул нерсени. Биз уже кыйнап атабыз, бул жакта уже төрөлүп аткан адамдар бар. Саламатсыздарбы кыргыз элим жана кыргыз өкмөт башчылары. Биздин сиздерге суранарыбыз, биздин хостелде жатканыбызга мына 1 ай болду. Элдерден, анан өкмөт башчыларынын сүйлөгөн сөзү хостелдеги эркектердин намусу жокпу? Ошол жерге барып 1 айдан бери жатышат, иштебей, каякта иштейт. Бүт бардык жерде карантин, орустар өздөрүнүн карантинден сактап, жумуштарын жаап, үйлөрүндө отурушат. Эмне себептен биздин кыргыздын жигиттерине карантин эмес, ишиңерди, жумушуңарды кылгыла деп. Карантин бүт бардык жерде иш жабылган. Биздин айласыздан өз сатып алган билеттерибиз менен өзүбүзгө чартер рейс менен уюштуруп бизди алып кетишиңиздерди суранабыз. Анан дагы бир сөз, мигранттар келсе Кыргызстанга өкмөткө бюджети азайып калат, акчасы деп атат да. Биз барсак өкмөттүн үйүндө жашабайбыз да турабы. Ушул убакка чейин биз өз үйүбүздө жашап келгенбиз. Барсак дагы өзүбүздүн жашообузду өзүбүз курайбыз, биз турабы. Биз өкмөттөн эч качан бизге жардам болгон эмес, элге дагы деле болбойт. Силерден бир гана суранарыбыз, чартер рейс уюштуруп берсеңер, ушул жерде жүргөн элдер өз мекенине, өз үйүнө барып, өзүн тиргелин кылат. Эч качан өкмөткө салымын салган эмес. Сиздерден сураныч, Москваны дагы карап алып кетишиңиздерди катуу талап кылабыз. Рахмат. Сөйлөгөндөр бар, сөз жакшы сөз. Кошулгула. Судан ичип нан жутат. Сураныч сиздерден Москваны, анын адамдардын айтканы хостелде даяр жатаканыңар бар экен, тамак ашыңар бекер экен, жеп жашай бергиле. Бул жерде сонур калган үчүн хостелде жатакана бар экен, тамак аш бар экен деп сонур кап жашап жүргөн жери жок. Булар айласыздан жашап жүрүшөт. Оңой эмес, Кыргызстанда уже ата-энеси күтүп аткандар бар, биякта жаш балдарга сарсануу. Ар кимдин деле ата-энеси бар да, бул жактачы мисалы үчүн силердин деле ата-энеңер бар, күйөт. Бизди деле күтүп атат ата-энебизчи. Кандай кыйналуу менен биз буга чейин иштебей койсок, бир жөн иштеп жатып, өзүбүздүн акчабызга чейин биз иштеп акча сурадыкпы силерден. Москвада мигранттардын маселесин карап бергиле сураныч. Бизди алып кеткиле Кыргызстанга. Ушу чаган токтоо өчүрүбүз. Бизди алып кеткиле Кыргызстанга. Урматтуу Сооронбай Шарипович жана Кыргызстан эли шайлаган Жогорку Кеңештин депутаттары жана өкмөт жетекчилери. Биз сиздерге кайрылуубуздун себеби Россия жергесинде, тем более Москва шаарында ушул биз мигранттар 20 март 2020 жылдан бери 1 айдан өтүп калды. Биз ушул жерде жашап турабыз. Анан биздин баардыгыбыздын ушул жердеги мигранттардын, жаштардын
ар биринин колунда билеттери бар. Ошол бир айдан өтүп калса дагы чыдамсыздык менен ушул кыргыз бийлигинен үмүт менен жашап келебиз бүгүнкү күнгө чейин. Анан биздин ушул жерде анча-мынча эжелерибиз бар, эже карындаштарыбыз бар. Кээ бирки эжелерибиз чынын айтканда боюнда бар эжелерибиз бар. Кээ бирки жаштарыбыз ооруп сыркап калып атат. Ошон үчүн биз кайрылуубуздун себеби бизди ушул жерден Москва шаарынан алып кетиңиздерди суранабыз. Урматтуу бийлик жетекчилери. Урматтуу Сооронбай Шарипович, жана биздин элибиз күйүп шайлаган депутаттар. Биздин кайрылуубуздун себеби башка тараптардан негедир Новосибирскийден карантин болбогон шаардан деле өзүбүздүн жарандарды тездик менен алып чыгып кеттиңер. Экинчи очередь Турциядан ташып күтүп калдыңар. Турциядан да почти 3-4 самолет келди. Кыргызстанга келип уже жаткырдыңар. Ашып барса 11 000 места бош дедиңер. Ал жакта карантинге алып 14 күнгө эме кылган. Бирок мында караганда азыр 1000 адам бар Кыргызстанга. 10 000 места бош мында эсептегенде. Эртең мына Дубайга 5 миллион бөлүндү эле. Москва менен кошулупчу. Ошол Дубайга бөлүнгөн 5 миллионду мына азыр жаңылыктардан көрдүк. Бул эмеден Дубайдан 2-3 күндөн кийин дагы Дубайда биздин кыргыз жарандар учуп келет экен. Эмнегедир мында Москвага бизге көңүл урбай атат да. Себеби мында бир тарапта болуп калып атат, же Москванын адамдары бизде кыргыздар көп болуп жатат биз бул жердечи, Москвада жайгашкан. Бирок ушул нерсени чечсе болот да, дипломатиялык жол мененчи. Президент 2 жолу, 3 жолу Москвага учуп келип кетет, урматтуу. Келип чечип кетет ушундай проблемалардычы. Башка убакта министрлер учуп келип кетет. Мамлекеттик деңгээлде 30 жылдан бери мигранттар жүрөт. Биринчи жолу кайрылса ушул нерсе чечилбей калып атат да. Бул жана Дубайдагы нерсе Дубайдагы чечилген. Алар учуп келет Кыргызстанга. Турция уже ташылып бүтөйүн деп калды. Москва кыймылдап атат. Москвада ушунчалаган кыргыздар көрүп турасыңар, боюнда бар эжелер, карындаштар баары кыйналып. Мындай айтканда үмүт эле ошо кыргыз өкмөтүнөн болуп калды, болгончу. Башка айлабыз жок болуп калды да, кайрылган. Ассаламу алейкум, урматтуу президент, урматтуу депутаттар. Сиздерге кайрылуубуз. Бүгүн бана бизде 120 тактык хостелде кишилер бар. Анан башка хостелде 400 киши болуп кеттик. 1 ай болду. Ошунда алгача кырдашыптар. Барган сайын бизге бойдолор аялдар уже убактысы келип калды, уже төрөшкөнгө неме болуп, башка чет немелерде сиздер ачып кетип жатасыздар. Москвага эмнеки неме жок болуп жатат да, результат чыкпай жатат. Бир неме бербей жатасыздар. Урматтуу президент, урматтуу депутаттар, сиздерден сураныш, биздерге бир чечим чыгарып, Москва элинде неме турган немелерге чечим чыгарып алып кетишиңиздерди сурайбыз. Ассаламу алейкум, урматтуу Жогорку Кеңештин депутаттары, бизге күйгөн, жеке бизге күйгөн депутаттарга кайрылгым келет. Мен Новосибирдеги учуп кеткендер боюнча өтө баса белгилеп айткым келет. Ал жакта 40 адам калып кетти, себеп алар өздөрү айтып атышат, калып кеткен элдер бейтаныш, ошол жок, биз менен жок, адамдар келип билет алып кетишти деп атат. Посольство айтып атат, жок, андай болгон жок деп. Биз элдин сөзүнө ишенип атабыз. Ошондой болушу бизде да ыктымалы бар. Ошол себептен бизде ар кимде бул жакта список бизде бар. Ошол список боюнча бизди алып кетишиңиздерди талап кылабыз. Эртең посольство келип өздөрүнүн элдерин алып кетип салып жибербесин. Бул жакта да 1 ай кыйналдык. Еще плюс эртең да калып кетип дагы кыйналбайлы. Дубайда элдер силерге кайрылып ушундай бизге ошо кыйналган жок алар. Силер аларды өзүңөр эле эстеп, өзүңөр алып кетип атасыңар. Биякта биз 1 айдан бери кыйналып атат мына эжелерди. Силер ойлосоңор, кош бойлуу эже 1 айдан бери жатат биякта. Анан аша кандай кыйналуу керек силер үчүн? Айтып берлечи ушул суроону. Чечип бересиңер бизге. Биз артыздан да элдер кетет экен деп ойлоп атасыңар. Ошол үчүн биз деле биякта 1 ай кыйналып жүрөбүз, ушун кайрылуу жаза берип. Бизди алып кеткиле суроону. Путинге деле Владимир Владимирович Путинге да кайрылдык, башка аргабыз калбады. Урматтуу биздин ажообуз Сооронбай Жээнбеков, сизге кайрылуу жасап атабыз.
bir aydan beri aşıp kettiniz o. Sizlerle jatıyorupçu. Bize boyunda var ayallardan den sağlığını açarlap baraytır. Uşo koşkanın mamile kılbastan karap koysanızlar 120 deputattın içinden 3'e 4'ösün ele jürögü kırgız dep soğuatıp başkalar oturasınlar kreslonu bıçakta öylece. Ertarak alıp ketip çeçkile bizim meseleni. Bir ay olup kaldı o söyleşkanın orga. Biz güdüp çıdamsızlık menen güdüp jatабыз bu jakta. Урматтуу президент жана депутаттар бардык өлкөгө бирдей акча бөлүнүп жатат. Дубайда уже Турцияда бардыгы кетип атат. Эмнеге Москвага вообще көңүл бурбай жатат? Kanalga жазылууну унутпаңыздар. Биринчилерден болуп маалымат алуу үчүн коңгуроочону басыңыз. Дайыма ден соолукта болуңуздар. Сиздер менен бүгүн 24 маалымат топтому болду.